Урматтуу Садыр Нуржоевич, кече күнү биз сиз менен жолугуп пикир алмаштык. Диалогко дайыма даяр экенигизге күбө болдум. Кандай болсо бул чечим тарыхта калат. Мамлекет үчүн баарыбыз күйүп турабыз. Тең салмактуу чечим кабыл алынат деп тирен ишенем. Кошуматчылардын табияты туруктуу эмес. Бүгүн кошуматчылар, эртең саткындар. Урматтуу кесиптештер, мен өмүр бою мамлекеттик кызматта иштедим. Мамлекеттик органдарда дипломатия чөйрөсүндө 22 жыл иштедим. Көп пайда алып келдим. Өзбекстандагы кыргыз элчилигибизде 100 жыл иштедим. Бул маселелерди ичинен билем. Мен кадровый дипломатмын. Эч ким мага кызмат жолумда түрткү берген эмес. Ар бир тепкичти өзүмдүн эмгеги менен басып өттүм. Мамлекетке алып келген пайдам чоң, бирок эч кандай дешевый пиар кылган эмесмин. Алектенген эмесмин. Бүт аракеттерим жогорку кеңештин аброюн көтөрүш үчүн жумшалган. Учурда ийилген эл аралык байланыштар коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын кызматы тапшырышым керек деп сөз пайда болду. Бардыгын түшүнөм. Жамаатыбызды бөлгүм келбейт. Арызды жазганга даярмын. Убакыт бардыгын көрсөтөт. Алаканга салгандай жогорку кеңеште бүт баары таза, ачык акын талкуулашыбыз керек.